урматтуу сот отурумунун катышуучулары, биз тараптардын позицияларын үчүнчү жак катары бул ишке тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн түшүндүрмөлөрүн угуп, учурда административдик процессуалдык кодекстин 110 беренесинин 8 бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча материалдарды изилдөө аяктады деп эсептелет. Ошого байланыштуу корутунду сөзгө укук берилет. Бирден эниметер Аида Маратовна чыга бериңиз. Корутунду сөз сизге укугу берилет. Спасибо большое. Я полностью поддерживаю все доводы, приведенные в нашем ходатайстве. К сожалению, от стороны ответчика и от всех государственных органов мы не услышали ответа, как же быть добросовестным гражданам, которые хотят воспользоваться правом на судебную защиту, и что им делать, если у них есть доказательства для того, чтобы оспорить акт госоргана, которому более 10 лет прошло. Как бы неужели право, я не знаю, приватизации, да, которое было когда-то, или вот это вот права и определенность и стабильность судебных решений, она должна ставиться выше конституционному праву гражданина на судебную защиту. В данном случае мы видим, что вообще не дается возможность реализовать это конституционное право. Поэтому я поддерживаю все доводы в своем ходатайстве и прошу признать эту норму неконституционной. Спасибо. Присаживайтесь. Анатолий Владимирович, пройдите к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Я поддерживаю своего представителя и согласен, что я имею право отстаивать свои права в суде. Все. Очень даже. Исраилов Алмжан Турсунович, келиңиз. Мен берген өтүнүшүмө толугу менен колдойм. Себеби мына жоопкер анан катышкан үчүнчү жактар тарабынан берилген өздөрүнүн ой пикирлери да көрсөтүлгөн ошол Кыргыз Республикасынын башкы мыйзам болгон Конституциянын 6-40, 56 жана 61 статьяларына ошол кабыл алынган административдик процессуалдык кодекстин 110 беренесинин 8 бөлүгүнө карама каршы келбейт деген ойлору негизүү түрдө айта алган жок, далилдей алган жок. Себеби бул жерде булар башка болбогон шилтеме жасап, ошол толук далилдерди өздөрүнүн ойлорун келтире алган жок деп эсептейбиз. Себеби мына мен жана жогоруда айтып өткөндөй, ошо кабыл алган өзү инициатор болуп, мыйзамдын кабыл алынышына инициатор болгон Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьялар тарабынан ошо биринчи, экинчи тепкичтеги ушул жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча кабыл алынган сот актыларын бул мыйзам туура эмес кабыл алынган деп ал ошол актыларды жокко чыгаргандагы бул атап өтүлгөн Конституциянын беренелерине жаңы алган закондор карама каршы келгенин өздөрү далилдеп отурат. Ошондуктан мен ошол менин коллегаларым тарабынан берилген өтүнүчтөрдү катарында мен да өзүм өтүнүчүмдү толук колдойм. Эң биринчи биздин мамлекетте инвестор эмес, башка эмес, өнүгүү деп айтып жатат адамдын акыл адебин, саламаттыгын коргош керек. Ошол биздин жарандар ошол мүлккө болобу, жерге болгон укугун сот тарабынан коргошко укуктуу. Ал боюнча мына Кыргыз Республикасынын башкы мыйзам болгон Конституцияда ачык айкын көрсөтүлгөн. Ошондуктан ошол маселелерди силер кеңешүү бөлүмүнө киргенде ачык карап туруп, ошол өзүңөрдүн жүрөгүңөргө кулак салып, ошол жагдайларды эске алып, элди ойлоп, ушундай мыйзамдуу чечимге келишиңерди мен суранам. Отуруңуз. Жапаралиев Улукбек Тынчтыкбекович, келиңиз, сизге корутунду сөз сүйлөгөнгө укук берилет. Корутунду сөз бул берген эмне өтүнүштү каалооңуз бар, эмне сөзүңүз бар, айтып алыңыз.
берген өтүнүштү колдойм ошол ойдон. Отуруңуз. Сакиев Дамир Усурбекович. Урматтуу соттор, отурумдун катышуучулары, биз негизинен өтүнүштү толугу менен колдойбуз. Анткени 110 берененин 8 бөлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6 беренесинин 5 пунктуна карама каршы келет. Ошондуктан толугу менен биз колдойбуз өтүнүшүбүздү. Отуруңуз. Жумалы уулу Кутманбек. Урматтуу төрага жана соттор, жана соттун катышуучулары, мен өтүнүчүмдү толугу менен колдойм. Жана мага чейинки берилген өтүнүштөрдү дагы толугу менен колдойм. Жана үчүнчү тараптын жана жоопкер тарап болгон жогорку кеңештин жана үчүнчү тараптардын каршы пикирлерине толугу менен каршымын. Анткени себеби бул 10 деген туп-туура эле түздөн түз эле жарандардын конституциялык укугун тепширип атат. Себеби ошол эле 110 берененин 4 пунктунда аябай жакшы көрсөтүлгөн. Мыйзамга караштуу ченемдик укуктуу актын мыйзамдуулугун текшерүү жөнүндө сотко жөнүндө сотко доогердин укуктары, эркиндиктердин жана мыйзамдык кызыкчылыктары бузулгандыгы жөнүндө доогерге болгон күндөн тартып 3 айдын ичинде берилет деп көрсөтүлүп турат. Бирок кандай болбосун соттор ишти караганда ушул 110дун 8 пунктунан башканы карабайт. Түз эле 8 пунктундагы 10 жыл дегенди баса белгилеп бүттү, ошого такалып турушат дагы, ошо менен отказ кылып чечимдерди мөөнөттүк калыбына келтирүүдөн баш тартып жана канааттандырып калтырып келет да доолорду. Анан ошондой эле Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 110 беренесинин 8 пунктунун талабын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5 беренесинин 1 пунктунун 6 беренесинин 1-2 пунктуларын, 23 беренесинин 3 пункту, 24 беренесинин 1 пункту, 56 беренесинин 1-2 пунктарынын 61 беренесинин 1-2 пунктарынын талаптарына карама каршы келет жана конституциялык эмес деп таап берүүңүздү сурайм. Отуруңуз. Мамбеталиев Төлөмүш Иман Акунович. Келиңиз. Урматтуу төрага, урматтуу соттор, урматтуу катышуучулары, бүгүнкү күндөгү отурумда чынына келгенде биздин кыргыз элибиздин көп катмарындагы жарандардын тагдыры чечилип атат десем жаңылбаймын. Себеп дегенде жанакы чектөө билбеген адамдар толтура. Ошо көпчүлүгү айылдыктар. Ошонун көпчүлүгү карапайым биздин элибиз, биздин өлкөнү куруп аткан жарандар. Ошолордун укуктарын, конституцияга жазылган укуктарын биз азыр жанакы 3 бөлүгү менен 110 беренеси менен азыркы учурда жокко чыгарып атабыз. Тиги жерде айтып кетти эле, өзүнүн укуктарын катташ керек, салыктарын төлөш керек, алар баарын төлөп келатат. Бир гана билген эмес, жанакы укуктук акты алардын укуктарын канчалык деңгээлде жокко чыгарып, же болбосо аны бурмалап, же болбосо аны бузуп атканын алар билбейт. Себеп дегенде алар мыйзам менен тааныш эмес, жакын тааныш эмес. Мен жана бекеринен айткан эмесмин, мисалы, ушул жерде отургандар бүтүктү оңдой алабы бирөө жарым. Дагы эле ошондой эл ошондой да. Биз мисалы соттун чечимдерин тиешелүү деңгээлде чечмелей алгандыгы да деңгээли жете элек. Аны билиш эмес. Элдин жалпы көпчүлүгү биздики элибиз айылда, шаарда болгону бир 5тен 1 шаарда жашайт. Калгандары баары айылдыктар. Шаардын Бишкектин тегерегиндеки элдин деле жашап аткан айылдыктар, алар деле айылдыктар. Алардын баардыгы деңгээли ошо бир. Бул жерде абдан жакшы сөз айтылып кетти. Кандайдыр бир ушу ченемдик актылар алынып атканда, ошо ченемдик актылар боюнча тиешелүү деңгээлде мектептен баштап, мүмкүн тиги бала бакчадан баштап ошолорду мыйзам жагынан, укук жагынан кандайдыр бир билимдүү кылганга аракет кылыш керек деген сөз. Мен ушуну колдоп кетет элем, ошол кандайдыр бир дагы эме болот эле.
Өтүнөм ошо элдин тагдырын чечип бериңиздер. Акыйкат. Рахмат. Уланбекова Назгүл Уланбековна. Ички иштер мэриясы биз өзүбүздүн позициябызды колдойбуз. Коомчулук кызыкчылыгын эске алуу менен биз келтирген өтүнүчтү канааттандырып берүү суранам. Отырыңыз. Сыдыков Нурбек Таштанбекович. В полной мере поддерживаем доводы, указанные в нашем ходатайстве, просим поддержать их, так как это необходимо для решения социально значимых задач и вопросов местного значения. Сот отурумунун катышуучулары ушуну менен административдик процессуалдык кодекстин 110 беренесинин 3 бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти кароо аяктады деп эсептелет. Сот чечим чыгаруу үчүн кеңешүүчү бөлмөгө кетет. Туруңуздар.